Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан сүйлөм жөнүндө түшүнүк деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты сүйлөм жөнүндө түшүнүк алышат, оозеки жана сүйлөө кебинде өз ара пикир алышат, адамгерчиликке тарбиялана беришет. Сүйлөм деп бүткөн айрым бир ойду билдирген сөз же сөз тизмеги сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдөгү сөздөр маанилик жана грамматикалык жактан өз ара байланышып турат. Мисалы, биз келечек үчүн күрөшөбүз. Түн, ай сүттөй жарык. 14-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Текст окуп, кандай сүйлөмдөр бар экендигин аныктайбыз. Нан дыйкандын ак эмгегинен, маңдай теринен жаралат. Нан адамга өмүр берет. Ошондуктан ата-бабаларыбыз нанды урматтап келишкен. Нансыз жашоого мүмкүн эмес. Ал баарынан улук. Нан көп болсо, ар бир үйдө тынчтык, токчулук өкүм сүрөт. Бирок нанды барктаганды билбегендер да арабызда жок эмес. Кымбаттуу балдар, силер нанды сактагыла. Аны өстүргөндөрдүн ак эмгегин, жараткандын берген ырыскысын барктай билгиле. Бул жерде 14-көнүгүүдө текстти окуп, кандай сүйлөмдөр бар экендигин аныктагандан кийин бул жерде суроолорго жооп беребиз. Ал эми андан кийин 15-көнүгүүгө көңүл бөлөбүз. Төмөнкү сөздөрдү туура айтууга машык кыла дейт. Өмүр, өмүрүбүз, жашоо, жашообуз, ата-бабаларыбыз, мүмкүн эмес, баарынын, өстүргөндөр, өкүм сүрөт, буудай. Бул сөздөрдү биз тил жатыктыруу үчүн дагы бир сыйра кайталап койсок болот. Ал эми 16-көнүгүүдө төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзөбүз. Эл, баарынан, эне, унутпа, келди, кымбат, бактарак жайт, жаз, анын, эгин, жаз, эмгегин, гүлдөрдү, күн көрөт, өсөт, жан. Бул сөздөрдүн баардыгын биз бирден сүйлөм кылып түзсөк болот. Мисал үчүн эл, биздин Кыргызстандын эли абдан ынтымактуу, биримдиктүү деп сүйлөм түзсөк болот. Тапшырмага көңүл бөлөбүз. 17-көнүгүүнү текстти окуйбуз. Биринчи, экинчи сүйлөмдөрдү сөз айкаштарына ажыратып жазып, алардын грамматикалык же маанилик байланыштарын аныктап, бизге жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.